Bismillahi, alhamdulillahi, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Урматтуу туугандар, биз араб тилиндеги Дурусул лугатил арабиyyati ли гайри натиқина биха деген араб тилиндеги китепти окуп атабыз. 5-сабагына келгенбиз. Ошонун көнүгүүлөрүнө келип токтогонбуз. Көнүгүүлөрүнөн 1-2 көнүгүүсүн иштегенбиз. Азыр ошону 5-сабак негизи эле идофа деген сабак болчу. Эки ысымды бири-бирине таандык кылуу. Ошол ысымдын азыр 3-көнүгүүсүн баштап иштейбиз. Ошол ысымдарды колдонуу жөнүндө ушу машыгабыз азыр. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей 3-көнүгүүдөн баштасак. Иқро вактуб ма добти авахирил калимат. Сөздөрдүн акыркы аракеттерин коюу менен окуу жана жаз дейт. Аракеттерин мен коюп койгонмун. Азыр ушу менен карап турсак. Биринчи бабул мадрасати. Бабу танвин албайт, себеби мудоф, танвин жана алифлам албайт. Алифлам жана танвинден ажыратып алабыз. Ал мадрасати жара балында болот, анын белгиси касра. Демек бунун мааниси эмне болду? Бабул мадрасати мектептин эшиги. Эшикти мектепке таандык кылдык. Химарур рожули кишинин эшеги. Байту хамидин хамидтин үйү. Булардын бардыгы биринчилери мудоф, экинчиси мудоф илейхи деп аталат. Сайяратул мудири мүдүрдүн мунасы. Миндилу аммарин Аммардын бет арчысы. Исмут толиби окуучунун ысмы. Ысм мудоф, исму деген мудоф, ат-толиби мудоф илейхи. Исмут толиби окуучунун аты. Байтуллохи Аллахтын үйү. Байту мудоф, Аллохи мудоф илейхи. Аллах сөзү эгер андан алдыңкы тамга доммалуу же фатхалуу болсо, Аллах сөзүнүн ламы жоон окулат. Байтуллохи, байталлохи деп. Эгер андан алдыңкы тамга касралуу болсо, Аллах сөзүнүн ламы ичке окулат. Байтиллахи деп. Андан соң мынакей касрасын мисалы турат. Фи китабиллахи. Фи китабиллахи. Фи харфу жар өзүнөн кийинки ысымды жар кылат. Жардын белгиси касра мынакей. Фи китабиллахи. Китаби мудоф, Аллохи мудоф илейхи. Мудоф өзгөрө берет дегенбиз. Насб уроф жара балында болот. Бул жери жара бал болду, себеби харфу жар кирип жатат. Фи китаби Аллах сөзү дайыма жар мудоф илейхи. Дайыма жар абалында болот. Анын белгиси касра. Демек фи китабиллахи мааниси Аллахтын китебинин ичинде. Мин байтил мударриси мугалимдин үйүнөн. Мин деген дан деген мүчө харфу жар. Мин байтил мударриси мугалимдин үйүнөн. Каяктан келе атасың десе, мисалы ушундай деп жооп берсек болот. Мин байтил мударрис мугалимдин үйүнөн. Аля деген харфу жар үстүндө деген маани. Аля мактабил мудири. Мактабил мудири мүдүрдүн партасы дейт. Аля үстүндө. Демек мүдүрдүн партасынын үстүндө. Экинчи көнүгүүбүз бул экинчи эмес экен, төртүнчү. Биз экөөнү алдыда иштеп койгон экенбиз, азыр үчүнчү, төртүнчүсүн окуп атабыз. Иқро оку дейт. Буларды окуйбуз. Айна байтул мударриси. Кыргызча которсок кандай болот? Мугалимдин үйү каякта? Хуа баидун. Ал алыс. Ал-Курану Куран китабуллохи. Аллахтын китеби. Биздин сабакка тиешелүү жери каерде турат? Китабуллохи. Аллахтын китеби. Китабу мудоф, Аллохи мудофун илайхи. Андан соң Ал-Ка'бату байтуллохи. Ал-Ка'бату Ка'ба, байтуллохи Аллахтын үйү. Байту мудоф, Аллохи мудоф илейхи. Мухаммадун саллаллаху алейхи ва саллям расулуллохи. Аллахтын элчиси. Мухаммад Аллахтын элчиси. Расулу мудоф, Аллохи мудоф илейхи. Элчи кимге таандык? Аллахтын элчиси да. Хорожа ал-мударрису. Хорожа деген
etiş fe'il türüne girer da etiş. Söz üçkө bölünөт дегенбиз, ha? İsmi fe'il harf. Бул хороja деген убакытка байланат да, өткөн чак. Хороja чыкты. Ким чыкты десек, ошол сөздүн сүйлөм нээси араб тилинде роф абалында болот. Мынакей домма. Хорожал мударрису, мугалим чыкты. Мин деген дана. Мин гурфатил мудири. Минал гурфа деп өткөнбүз мурда. Бөлмөдөн чыкты. Азыр болсо бөлмөнү да бирөөгө таандык кылганды үйрөнүп жатабыз да. Мин гурфатил мудири, мүдүрдүн бөлмөсүнөн чыкты депчи. Андан кийинки хаза, бул дейт. Байту хамидин, хамидтин үйү. Байт мудоф, хамид мудоф илейхи. Ва залика, жана тигил, байту холидин. Байту мудоф, холидин мудоф илейхи. Демек жана тигил, холидтин үйү. Ибну Аммарин, Аммардын уулу, толибун, окуучу. Вабну Ясирин, ибн сөзүн эгер улап окусак алиф окулбайт. Эгер ушу ибнден баштасак, анда касра кылып и деп баштайбыз. Вабну Ясирин, жана Ясирдин уулу, тажирун, соодагер. Байтул мударриси, мугалимдин үйү, баидун, алыс. Ва, жана байту тажири, жана соодагердин үйү, корибун, жакын. Хаза мифтаху сайярати. Хаза, бул, мифтаху сайярати, унаанын ачкычы. Мифтах мудоф, ас-сайярати мудофун илейхи. Ачкыч унага таандык. Айна мифтахул байти. Каякта? Мифтаху ачкыч, ал-байти үйдүн. Үйдүн ачкычы кайда? Ушу суроону аябай көп колдонобуз жашообузда. Жаттап алабыз. Айна мифтахул байти. Үйдүн ачкычы кайда? Мен анта дейт. Мен деген ким? Анта сен, а? Сен кимсиң дейт. Мен анта. Я валаду. О бала. Ана дейт. Мен. Ана деп созулуп жазылат алиф менен, бирок окулган алиф окулбайт. Ана. Мен ибну Аббасин. Аббастын уулумун дейт. Кошуп окусак ибн сөзүн алиф окулбайт, а? Ана бну. Ана бну Аббасин. Мен Аббастын уулумун. Ва, жана ибну ман хуа. Ибну ман. Ибну мудоф, ман деген мудоф илейхи. Демек, ман сөзү неге мудоф илейхи жарабалында болгон жок десек, бул суроо берүүчү сөздөр өзү өзгөрбөйт да, акыркы аракет. Кандай болсо ошомо деген калат. Ва бну ман анта дейт. Сен кимдин баласы? Хуа, ал дейт. Ал кимдин баласы дейт. Ал кимдин баласы? Жообу хуа, ал ибну Холидин. Холидтин уулу. Ал Холидтин баласы. Улап окусак алиф окулбайт. Хуа бну Холидин. Ал Холидтин уулу. Айна масжиду Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллам. Айна деген каякта? Бул жерде жаңылык болуп жатат. Биз эки ысымды бири-бирине таандык кылуу дегенбиз, бул жерде үчөө келип кетип атат. Бул үчөө келгени менен мындай болот да, азыр түшүндүрсөк, масжиду деген мудоф, расули мудоф илейхи. Ушул убакта расули мудоф илейхи, бул да кайра мудоф болот, Аллахка мудоф илейхи болот да. Ушундай болуп катар болуп кете берет. Бул 3 эмес, 3төн көп да, 4, 5, 6 кете берет. Бизде деле айтылат да, мисалы, масжиду расул десек, элчинин мечити болот. Демек биз элчини да бирөөгө таандык кыла алабыз да. Демек масжиду расулиллахи деп кетсек боло берет. Берде эмне деп жатат? Масжиду расулиллахи, мечит элчиге таандык, элчи Аллахка таандык. Демек которсок Аллахтын элчисинин мечити болот да. Айна каякта? Которгондо араб тилинен аркадан алдыга карай которгон, бул аябай туура которулат да кыргыз тилинде. Кыргыз тилине которгондочу. Ошон үчүн аркадан баштап которсок эң жакшы болот. Айна масжиду расулиллахи, Аллахтын элчисинин мечити каякта? Саллаллаху алейхи вассалам. Хуа, ал дейт, мечитти айтып жатат. Хуа фил мадинатил мунавварати. Ал Мадина Мунавварада дейт. Ал Мадина Мунаввара деген Мадина шаарынын аты. Мунаввара деген түзмө-түз мааниси нурданган,
Nurdu деген söz. Андан соң кийинкиси бинту Хамидин дейт. Бинту деген кыз. Кимге таандык? Хамидин. Хамиддин кызы фи ичинде ал мадрасати мектеп. Мектепте дейт да, мектептин ичинде. Ва жана бинту Мухаммадин, Мухаммаддын кызы фил жамиати, университетте. Исмул мударриси. Исм мудоф, ал мударрис мудоф илейхи. Мугалимдин аты Саидун, Саид. Васмул мухандиси. Исм сөзү дагы ибнге окшош. Алиф окулбайт. Улап окусак. Васмул мухандиси жана инженердин аты ким экен? Холидун, Халид. Амму толиби гонийюн. Амму деген атанын эркек бир тууганы. Акеси болсун же үкөсү болсун. Амму толиби гонийюн. Толиптин бизде мисалы акеси дейт. Атанын үкөсү, атабыздын үкөсү болсо аке дейбиз. Атабыздын акесин чоң ата дейбиз. Дагы башка жакта башкача айтышы мүмкүн. Амму толиби гонийюн дейт. Окуучунун акеси гонийюн, бай. Бабул масжиди мафтухун. Бабул масжиди. Бабу мудоф, ал масжиди мудоф илейхи. Мечиттин эшиги мафтухун, ачык. Ва бабул мадрасати. Жана мектептин эшиги муглакун, жабык. Холу Хамидин. Холу деген апабыздын эркек бир тууганы. Хол болот. Акеси же үкөсү. Тайке бизче айтканда. Холу Хамидин. Хамиддин тайкеси факирун, кедей. Сайяроту Аббасин. Сайяроту мудоф, Аббасин мудофун илейхи. Аббастын унаасы фишшари'i. Аш-шари'a деген көчө. Фини кошсок ичинде, көчөдө дейт. Көчөнүн ичинде. Ибну ман анта. Которсок сен кимдин баласысың дейт да. Ибну ман анта. Ибну мудоф, ман мудоф илейхи. Суроо бериш сөздөрүн аягы эч качан өзгөрбөйт. Ошон үчүн мудоф илейхи болсо дагы ал жарабал, толук касыр албайт. Себеби суроо бериш сөздөр кандай болсо ошол менен катып тура берет. Ибну ман анта. Сен кимдин уулусуң? Жообу ана ибнул мударриси. Ибну ал мударриси. Мудоф илейхи жарабал болот. Ана деп созулуп жазылганы менен бул окулганда алиф окулбайт. Ана, мен. Кошо окусак ибндин алиф окулбайт. Ана бенул мударриси. Мен мугалимдин уулумун. Акыркы суроо айнал кальбу дейт. Бул өтө негизги эле суроо экен. Мудоф илейхи деген түшүнүк жок бул жерде. Айнал кальбу. Ит кайда деп эле сурап атат. Жообу хуа дейт. Ит айтып жатат. Ал хуа тахта сайярати. Унаанын астында. Бул жерде тахта деген мудоф, ас-сайярати мудофун илейхи. Унаанын астында. 5-нчи көнүгү каввин жумалан муфидатан бимал'ил фараги фи маяли. Келерки бош орундарды дейт толтуруу менен маанилүү сүйлөм түз дейт. Ушул бош орундарды толтуруп маанилүү сүйлөмгө айландырышыбыз керек да. Берди албайти муглакун дейт. Албайти мудоф экен да, мудоф илейхи. Демек бул мудофко муктаж. Демек мудоф алып келебиз да. Байти муглакун, албайти муглакун. Үйдүн жабык дейт. Үйдүн эмнеси жабык? Жазабыз, үйдүн эшиги жабык. Алиф лам менен жазбайбыз, танвин да жок. Бабу албайти, бабул байти муглакун. Үйдүн эшиги жабык. Экинчиси десе айна. Кайда дейт, айна. Айна ас-сайярати дейт. Мудоф илейхи берди турат да. Унаанын дейт. Унаанын эмнеси кайда? Мудоф илейхи, мудофко муктаж. Ачкычы десек болот да. Дагы башка нерсесин билсек айтсак боло берет. Бирок азыр биз өткөн боюнча ачкыч деп өтүп атты эле, ошону жазып кой дейли. Мифтах. Айна мифтахус сайярати. Унаанын ачкычы кайда?
Üçüncü Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Resulü deydi. Bir de mudof var eken bu Resulü. Mudof ileyhi gereken bizge. Kimnin elçisi? Resulü Allahi. Resulü Allahi. Muhammedun Allah'ın elçisi deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü At-tabibi ba'idun deydi. At-tabibi degen mudof ileyhi ya. Darıgerдің эмнеси алыс? Мудофты алып келебиз. Дарыгердин үйү алыс болушу мүмкүн, дарыгердин дагы несі? Дарыгердин клиникасы алыс болушу мүмкүн, дарыгердин дагы башка нерсеси. Азыр биз үйдү жазып берели. Байту. Байтут табиби баидун. Дарыгердин үйү алыс. Бешинчи Ал-Курану китабу дейт. Куран китабу мудоф бар экен. Бұл жерге мудоф илейхиге муктаж. Құран кимдин китеби? Кимдин китеби? Китепти кимге таанып кылабыз? Китеп мудоф илейхи алып келебиз. Аллах. Аллахи. Ал-Курану китабуллахи. Құран Аллахтын китеби. Хадижату. Аял кишинин аттары танвин албайт. Женский роддогу энчилүү аттар. Негизи элечи аял кишилер эмес, женский роддо баардык энчилүү аттар. Ал аялга коюлган ат болобу же жерге коюлган атпы же сууга коюлган атпы, негизи эле женский роддо энчилүү аттар, коюлган энчилүү аттар танвин албайт. Танвин жана касрада албайт. Хадижату дейт. Хадижа Хамидин дейт. Хамид мудоф илейхи бар экен, мудоф алып келишибиз керек. Хадижа Хамиддин неси дейт. Хамиддин кызы болушу мүмкүн, же болбосо дагы биз өткөндөрдөн кызы дегенде эле өткөн экенбиз, жазып берели. Бинту Хадижату бинту Хамидин. Хамиддин кызы дейт. Кийин ана дейт. Мен ал-мударриси мугалимдин дейт. Мугалимдин несисиң сен? Ана. Ал-мударрис мудоф илейхи, мудофко муктаж. Ана ибнул мударрис болушу мүмкүн, баласымын же тайкесимин же жана башка. Атасымын же болбосо. Ана ибнди жазып берели азыр. Улап окусок алиф окулбайт. Ана бөну ал-мударрис. Ана бөну ал-мударрис. Мен мугалимдин уулумун. 8-нчи ат-толиби максурун дейт. Максурун сынык. Ат-толиби мудоф илейхи. Демек окуучунун эмнеси сынык? Мудофко муктаж, мудоф алып келишибиз керек. Окуучунун калеми сынык болушу мүмкүн, жана башка. Азыр калемди жазып берели. Коламу. Танвин албайт мудоф. Коламу толиби. Окуучунун калеми максурун сынык. Бабу деген эшик. Мафтухун ачык дейт. Демек эшикти бир нерсеге тааныктырыш керек да. Эмненин эшиги ачык? Бабу дуккан болушу мүмкүн, дүккөндүн эшиги ачык. Бабул мадраса, мектептин эшиги ачык. Бабул байти, үйдүн эшиги ачык. Жана башка. Бул жерге биз эмнени жазалы? Университет жазып болчу анда. Жамиати. Бабул жамиати. Үйдүн университеттин эшиги мафтухун ачык. Хорожа деген бул этиш. Чыкты өткөн чак. Хорожа ал-мударрис. Ким чыкты? Мугалим чыкты. Роф абалында болот, домма. Ким чыкты? Хорожа ал-мударрису. Мугалим чыкты. Мин дейт. Дан деген мүчө. Ал-мудири дейт. Мүдүр мудоф илейхи. Мүдүр эмнесинен чыкты? Мудофко муктаж. Мин гурфатил мудири. Түшүнүксүз болуп калган болуш керек, бирок гурфатун деп жаздым да. Мин гурфатил мудири. Мүдүрдүн бөлмөсүнөн чыкты дейт. Мынакей азыр акыркы көнүгүү ушуну иштеп коелу. Андан кийин мына бул жерден баштап кылдыйынан иншалла жаңы сабак кылабыз. Анткени я деп чакыруу жөнүндө болот да. Сахих ат-таркибати талия дейт. Келерки буларды турала дейт да, бул чогулган нерселерди дейт.
эки сөздү бири бирине чогулттук да ошо чогулган нерселер туурала дейт. Биз мудоф эрежелерин колдонуп туралашыбыз керек да эми жазылган сөздөрдү. Ал коляму ат толиби дейт. Окуучунун калеми деш үчүн бул жерде эмнеси ката болуп жатат? Бул жерде бүт ката жазылган да. Бул жердеги ката мынакей көрүп турганыбыздай эле мудоф. Эгер алиф лам жана танвин болсо экөөнү тазалап алабыз. Бул жок бул жерде. Колям деп башталыш керек да. Колямут толиби, жазып коелу. Коляму ат-толиби, окуучунун калеми. Бабу ас-сайярату дейт. Бабу ас-сайярату. Бул жерде ката каерде турат? Мудоф илейхи жар абалында болуш керек эле, бул жерде болсо роф абалында кылып коюптур. Туурасы мындай болуш керек эле. Бабу ас-сайярати, унаанын эшиги, унаанын эшиги. Азыр мен жазбай эле коеюн бул жерге, ушундай кылып эле туралап кете берели. Сиздер болсо жазып коюңуздар. Бинту Хамидун дейт. Бул жердин эмнеси ката? Бинту мудоф, Хамид мудоф илейхи болсо эгер. Катасы бул жерде эле ас-сайярага окшош. Хамидун мудоф илейхи жар абалында болуш керек эле, жардын белгиси касра. Бирок бул жерде роф абалында кылып домма менен кылып коюптур. Хамидин болот да. Бинту Хамидин, Хамиддин кызы. Ар-расулу Аллах дейт. Бул жерде ката эмне? Аллахтын элчиси деп айтыш үчүн. Бул жерде ката мудофту алиф ламдан жана танвинден ажыратып алабыз деген эреже да. Жок болот. Алиф лам жок. Расулу Аллахи. Жар абалы касра. Расулуллахи. Аллахтын элчиси. Исму ал-вала, эмне аракет экен, бу жерде фатха экен да. Валада экен. Исму ал-валада дейт. Эмнеси ката? Исму мудоф, ал-валада мудоф илейхи дайыма жар абалында болуш керек. Бул жерде болсо фатха коюп коюптур. Жардын белгиси касыр болуш керек эле. Демек исмул валади, баланын ысмы. Ибнун дейт да. Ибнун ал-мударриси. Бул жерде ката эмне? Ибнун бул мудофту танвинден тазалап алуу. Бул танвин жок да бул жерде демек. Ибну ал-мударрис, мугалимдин уулу. Ал-мударриси мудоф илейхи дайыма касра жар абалында болот, анда касрасы турат. Ал-мударрис. Ибнул мударрис, мугалимдин уулу. Мына ушун менен туугандар идофа деген сабакты өттүк, жана анын көнүгүүлөрүн дагы иштеп бүттүк. Кайталаңыздар, идофаны колдонуп китептерден арабча окуганда дагы түшүнгөндөй бололу. Бул жерден баштап кийинки сабакта нида деген сабакты өтөбүз. Нида чакыруу. Бизче айтканда о бала, эй бала деп чакырабыз го. Мына ушундай сабакты кийинкиде өтмөкчүбүз. Аллах таала жеңилдик берсин баарыбызга иншалла, сабактарыбызга жана бардык иштерибизде. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.